жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга адам керек. Uzak жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Кыргыз эли башына оор күн келгенде бир муштундай биригери бул башыбыздан өткөн пандемияда андан берки Каргашалуу Баткен окуясында даана көрүнгөн. Учурда Ысык-Көл облусунун Түп районундагы жаратылыш кырсыгы түптүк мекендештерибизди мындай жардамга муктаж кылууга аргасыздуулууда. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Түп районунда 36 гектарга жакын жанагындай дыйкандардын жемиши, дыйкандардын ушул мээнети жокко чыгып, ошол кырсыктын апатына дуушар болду. Андан сырткары 93 үйгө дагы селдин кесепети тийген. Урматтуу мекендештер, биз өз көзүбүз менен көрүп, жана өзүбүз ошол гуманитардык жардам алып барууну каалап, дал ошол өзүм азыр Акунбаева Баха көчөсүнүн кескичинде турам. Артымда ошол Азия мурдагы Фрунзе соода борбору, өзүңүздөр көргөн дал ошол чоң жүк ташуучу унаа. Мына ошол жерде биз азыр жардамды кабыл алып атабыз. Кимде ким көмөктөшөм, жардам берем деген болсо, биз сиздерди күтөбүз. Жана биздин реквизиттерибиз бар, ошолорго өзүңүздөрдүн каржылык жактан да колдоо көрсөтсөңүздөр, аманат ээлерине биз жеткизүүнү кепилдик беребиз. Баарыңыздарды жардамга чакырууга үгүттөйм.